Ошон үчүн мен 7 канал чакырдым. Неге силер ошо центрде менге 5000 алып келгенге 1300 алат? Жалал-Абад шаарынын көчөлөрүндө пайда болгон эвакуатор белгиси эрежени сактабаган айдоочулардын капчыгын кагууда. Туура эмес жайга токтотулган унаалар жүктөлүп кетип, айып короого киргизилет. Эвакуатор белгиси шаарда 12 жайга коюлган. Ошол жайларда анын кайрымагына илинген айдоочулар 1000 сом айып пулдан сырткары ал кызмат үчүн да өзүнчө 1250 сом төлөөгө аргасыз. Мындайдан заарканган айдоочулар 7 каналга кайрылышты. Алар алгач унаа токтотууга шарт түзүп, андан соң бул ыкманы ишке киргизсе болмок дешет. Штраф, действительно, штраф койсо, штрафты төлөш керек. А бирок эвакуатор менен андай 5 мүнөттүк жолго эле 1300 алса элден. Азыр 1300 деген менен берки баланын документациясына 1250 деп атат. 50 сом анда эмне өздөрүнүн чөнтөгүнө салабы ошондо. Эмнеге андай элди ошентип ойлобой неме кылгат? Штрафты төлөп аткандан кийин биз эвакуатор алып кеткенден кийин боптур 300-400 сом алсын. Эмнеге 1300 алат? Калаада жол тыгыны башкы көйгөйлөрдүн катарында. Аны жоюу максатында эвакуатор кызматы ишин баштаган. Башында күнүнө 70ке жакын унаа айып короосуна киргизилип жатса, ушул тапта 20га жетет. Аларга жол көзөмөлдөөчүлөр 1000 сом айып пул салат. Эгер 15 күн аралыгында төлөсө, анда 500 сом жеңилдетилген. Бул боюнча ошол жол киреше боюнча портал КЖ ишканасы менен бизди башкы башкармалык өз ара келишип, бир ценага келип туруп, бир баага келип туруп, андан кийин монополияга каршы биздин мамлекеттик ишканага бекитишип, ошол бекитилген сумманын негизинде азыр ошол эвакуациялоо, бул баягы жол кире акыны ошол портал КЖ ишканасы алып атат азыр. Ишкана өзү Кыргызстан боюнча портал КЖ ишканасы бир, башкы головною буларды бишкирип турушат. Азыр ар бир райондордо мына биз заказ кылбайбызбы? Заказчик бизде. Мына Өзгөн, Каракулжа, Ош заказ кылып, ошол Бишкектеги ошол портал КЖ ишканасынын филиалында карамагындагы автоунаалар келип азыр кызмат көрсөтүп атат. Автопортал ишканасы келишимдин негизинде иш алып барат. Ушул күндөрү күнүнө 20дай унааны жүктөп келет. Унааларды эвакуациялаган жеке компания болгондуктан казынага салык гана төлөп, калган каражат жеке тараптын капчыгында калат. Бул договор болсо, республиканский менен биздин фирманын ортосунда келишим түзүлгөн. Бул келишим негизинде бул эвакуаторлор знакта турган машиналарды стоянкага алып келет. Ошол негизинде 1250 сом кызмат тагып. Бул деген антимонополия бекитип берген бул фирманы. Ал биздин фирманын балансына түшөт. Фирманын балансында негизинде ар бир машинага бөлүнөт. Жалал-Абад шаарында унаалар үчүн шарттар каралган эмес. Айдоочулар шартты түзүү талабын коюп жатышат. Бул багытта жергиликтүү бийлик аракетин көрүп жатканын билдирди. Парковка маселеси эми ал бүгүн эле жаралып калган жок да. Бүгүн эле аны дароо чечип койгонго мүмкүн эмес. Ошондо акырындан мисалы үчүн ошол эле айтып аткан Абдрахманов көчөсү, Курманбек көчөсүндөгү автоунаа базары жаңы жайга жылса, ал жерде жол тыгыны жок болот буюрса. Эвакуатор кызматы алгач унааны текшерип, ичинде айдоочусу же жүргүнчүсү жок болгондо гана жүктөп кетүүгө болот. Эгер унаасына зыян жеткирсе, компания төлөп берүү милдети бар. Бибисара Орозалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал-Абад.